Креветке биздин Ханафи мазхабка адалбы дейт. Креветке бар, краб бар, рак бар, башка эмелер бар го, деңиз жандыктары. Өзгөчө креветкени сураптыр мындай таксырым. Ханафи мазхабта деңиз жандыктарынын ичинен бир гана балыктын түрүнө гана уруксат болот. Муну жаттап калыңыз. Балыктын түрүнө гана уруксат болот. Бул мынакей канчанчы том экен? Ихтияр китебинин 3-чү томунда келет ал. Могу 1-чи, 2-чи том экен. Ал-ихтияр ли та'лил мухтар имам Маусили рахимахулла 3-чү томунда айтат. Ханафи мазхабта деңиз жаныбарларынын ичинен балык гана адал болот. Балыктын ичинен да бир исключение, бир түрү бар. Ас-самаку тофи дейт. Гайру самак тофи өз өлүмү менен өлүп, мындай курсагы менен чыгып калса, калкып суу бетине, деңиз бетине чалкалап, анда ошол балык арам болот дейт. Балык бир себеп менен өлүш керек. Өз өлүмү менен чалкалап мындайынан чыгып кала турган болсо, ал жана чыгып калган балык болот да өз өлүмү менен алда арам болуп калат деп келет. Түшүнүңүз да? Тор салып же башка нерсе менен өлтүрүп бир өлүмү бир себепке байланыштуу өлүп кала турган болсо, ошол адал болот дейт. Ал эми сиз сурап аткан креветки Ханафи мазхабта эреже бар, ошол эрежеге салынып арам болбой калат деп келет. Ал эреже кайсы? Кур'ан-ы Каримдин аятынан турат. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Валлади юхиллу лахумут таййибат", Аллах Таала адал, зыяны жок, табият жийиркенбей турган нерсени адал кылат. Ва юхарриму алейхимул хабаис, адамдын ден соолугуна олуттуу зыян туудурган, адам көргөндө итиркеги келип, жийиркеничтүү болуп кетип аткан нерсенин бардыгын арам кылат дейт. Ошол сиз айтып аткан кревет 2-чи түрүнө кирип калат. Ден соолукка зыян эмес жагын караш керек, бирок адамдын итиркеги келип, мындайча айтканда денеси жыйырыла түшүп, мындай бир мурдун чүйрүп кала турган учур болот, ошол себептен ал арам деп айтат. Бир гана кийинки ханафилердин 13-чү 14-чү кылымда келген Ахмад Ридохан деп Пакистанда чыккан аалым бар. Ошол киши гана китебин мына тактап айтайын. Фатва топтомдорун топтогон Ал-Атая Набавия фил Фатава Ридавия дегендин 222-чи бетинде бир гана ошол креветкини жесе болот деген далилдерди алып келген. Бирок акырында бар Ханафи да, эми бирок вал варау таркуху дегенде бир канча далилдерди алып келүүгө тырышкан ал киши. Акырында айткан, эми эң жакшысы жүрөктүн тынчтыгы үчүн чоң аалымдар болбойт деп атат. Баары бир этияттанган жакшы деген нерсени айткан. Ошон үчүн негизинен креветкини жебеген жакшыраак, ал Шафии мазхабта дал болот. Бир гана учур бар, исключение, бул зарылчылык болот. Жеңем боюнда болуп калып, баягы талгак деген сөз бар го, түшүнүк. Ошо креветкиге талгак болуп, турса, жатса, креветки көзүнө көрүп, уктаса түшүнө кирип, кыйнап, дарыгерге барып көрүнсө, жок ошону бергиле, эртең балага себеп бул, зыяны тийип калышы мүмкүн деп бир мажбурлук, зарылчылык жагдай жаралып калса гана, ошол учурда гана алып келип берсеңиз мейли. Болбосо Ханафи мазхабынын эрежесинде ушундай бир тууган.